Assalamu алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар. Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Нарын областына караштуу Нарын шаарындагы номер 7 Матен Сыдыков атындагы орто мектептин жаштары менен жана ошондой эле 8 мектептен келген биздин жаштарыбыз бар. Тактап айтканда лидерлер, келечектеги Кыргызга салым кошо турган жаштар. Бүгүнкү ушул жаштар менен жана төрүбүздүн коноктору менен талкуулай турган негизги тема бул жаштардын жашоодогу көз карашы жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Ошондой болсо дагы ушул жаштарыбызга жакындан серепчи болуп келген биздин конокторубуз бар. Жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын жетекчиси Өмүркан Шырдакбаев байкебиз коноктор. Дагы биздин урматтуу коногубуз Кубат Стамов, Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы. Кубанычбек Асанов, Нарын шаарынын прокурорунун жардамчысы. Жаштардын жашоодогу көз карашы кандай? Анда жаштар сүйлөсүн. Жаштардан барбы? Ошо бүгүнкү ошо суицид маселесине дагы кошулуп кетсек, адам баласынын акылынан чыккандай дин бар да, бул эмо деп. Өзүнүн кара кийимге кийинип, көзүн боюп, булар өздөрүн периште деп элестетет экен да. Бийик кабаттардан өзүнүн денесин чышташат экен булар. Биз учуп кетебиз деп, ошо да бир маселе да, бир түпкү. Бул эмо деген дин. Адам баласынын акылынан чыккан. Жаштар сүйлөсүн. Анда коноктордон да угсак. Коноктордун көз карашы кандай? Азыр биз көп байкадыбыз, биз жаштар ойноп алсам, жыргап алсам, ошо ата энемден акчаны алып алып эле, ошо кечке чейин жыргап жүрө берсем, сүйүшүп жүрө берсем, анан агент аркылуу көптөгөн досторду күтсөм деген пикирде болот да. Бир иштейин, ата энеме жардам берейин, жакшы окуйын деген жок. Шаарга эптеп качып барат, ата энесин барып алып туруп, ата энесинин акчасын төлөтүп коюп, анан ошо кыздар менен ойноп жүрүп кечке чейин, анан көбү ошол жерде жөн эле жүрөт да, окубай эле. Анан ошон үчүн беден менин сунушум ошо ата энелерге ошо кыздарды, балдарды жөнөтпөй эле койсо шаарга. Анан көрчү күйөөгө чыгарып, үйдө иштетип, анан чабан болобу, башка болобу. Ошо анткени барганда окубайт эле да, ошо контракт төлөтүп коюп эле жүрү. Саламатсыздарбы биздин кымбаттуу коноктору, урматтуу окуучулар. Мен сиз айтып кеткен оюңуз менен кошула албайм, анткени азыркы жаштар негизи чоңдор ойлошот да, ушу жаштар агентке кирет, жаштар ыплас жумуштарды кылат, жаман нерселерге барып, окууга эч кандай умтулуусу жок депчи. Мен ага такыр кошула албайм, анткени мен көп жерлерге баргам, көп адамдар тааныйм, мындай окуучулардычы, аябай умтулган. Негизи кайсыл коомдо болсоң, ошол коомдун эле оюн ойлой бересиң да. Эгерде коомуң эч кандай, коомуңдагы адамдар окубаса, ойлойсуң бүт бартың ошондой деп. Негизи бул андай эмес. Биз чоңдор антип айтпастан, бизге жакшы окугула деп ушундай насаат айтпастан ушундай айта берет да, силер мындайсыңар, силер тигиндейсиңер деп. Туура эмес. Мен дагы байкенин оюна кошула албайм, анткени азыр бизде тил маселеси көп көйгөйлөрдү жаратат. Ошол себептен азыр бизде көп тил үйрөнүү мүмкүнчүлүктөрү бул борборубузда жайгашкан. Ошол себептен тил үйрөнүү менен башка мамлекеттерге дагы бара алабыз. Ошондуктан азыр шаарда окуган бизге пайдалуу. Ата энелер дагы ошол жаштардын оюн колдойт деп ойлойм. Анткени азыр шаарда окуса биз өзүбүздүн билимибизге жана келечектеги жакшы бир кесиптин ээси болуубузга жакшы шарттар түзүп берет. Жаштар сүйлөсүн. Азыр 5 кол тең эмес. Мисалы үчүн бардык балдар эле бирдей эмес. Баары эле мисалы үчүн көчөдө эле эмет жүрө бербейт, баары эле агентке кирбейт мисалы. Баарында эле мисалы үчүн телефон жок болуш керек. Кээ бирлери мисалы үчүн окууга деле умтулган балдар болуш керек да, мисалы үчүн. Азыр жаштардын баары эле тетер. Сен умтуласыңбы? Умтулабыз да. Окуу менен ошо окуунун 9-классты жакшы бүтүп алалы деп, ошо мисалы нормаль жакшы бир окууларга тапшырып алып, жогорку билим бололу мисалы. Мындай төмөнкү тепкичте даражада калбайлы деп мисалы аракет кылабыз да. Анан бардык балдардын баары эле мисалы даражасы төмөн деп айта бергенде болбойт да. Ошо.
Балдардын даражасы бийик эле да, билим деңгээли жакшы. Саламатсыздарбы? Мен сиздин оюңузга кошула албайм. Себеби сиз деген ошо окууну бүткөндөн кийин күйөөгө берип, неме же болбосо турмуш курсун дедиңиз да. Ушунуңузга таптакыр кошула албайм. Анткени жаш ошентип үйлөнүп алса, азыр деген көптөгөн ажырашып атышат ошо жаштыгынанчы. Анан еще жана чабан болобу, неме болобу деп атпайсызбы? Биз деген ошентип чабан болуп жүрсөк, Кыргызстанды кимин Çavanlar менен өнүктүрбөйбү? Жок, ошо Кыргызстандын келечеги биздин колубузда да. Биз деген ошо билимдүү болуп жана немелерди шаарларга кетип жакшы неме болушубуз керек да. Кесиптин ээси болушубуз керек. Чабан деген кечиресиз, бул караңгы адамдарга кирет. Кечирип коюңуздар. Бул жерге сиздер алдыңкы окуучулар 4-5 окуган окуучулар чогулган окшойсуздар да. А может 3-2 окуган окуучулар 11-класс. Неме деген жана 3-кө окуйт, неме деп атасыз да. Негизи мектептеги баа эч нерсени чечпейт. Биринчиден, ал деген 3-кө окуп туруп, тиги окууну бүткөндөн кийин жакшы кесиптин ээси болуп кетиши мүмкүн. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы мынакей, жаштардын ою ушундай. Сиз айтып атасыз, азыр деген 5 кол тең эмес, баарын жаштарга кошулам. Анткени сиз айтып атасыз, күйөөгө бериш керек депчи. Азыр деген заман башка. Аз деген мисал бала деген ошо ата-энени тарбиялаш, баланы тарбиялаш ата-эненин колунда. Ата-эне баланы бардыкка көндүрө берсе, любой эле бала Бишкекке барат дагы ошол жаман ишти кайталай берет, биякта кайталаган нерсесинчи. Ошон үчүн айтат элем, ата-энелер де башындачы, ата-энелер кандай баласын тарбияласа, ошол дагы эмгегин кийин актап берет. Анан мындай болуп атпайбы? Силер деген бүт эле баары жаштардын баарын жамандап атасыңар. Андай эмес. Бир карын майды бир кумалак чиртет деген сөз бар. Ошол жаштардын арасынан бир эле адам чыгат, ошону эле жамандатты кылып коет да. Кумалактар көбөйүп кетсечи, кумалактар көбөйүп кетсе. Көбөйбөйт. Биз деген аны Карындын жарымызы кумалак болатса. Жок, андай болбойт. Мисалы, бир эмнеседе бир класста деле бир 2-3 жаман бала болсо, ошону оңдоп койсо аз өз колубуздан. Анан бирок айтып атпайбызбы деген баарыбыз тең эле айтып атабыз. Силер деген окууну бүткөндө, пожалуйста, чабан болду атасың. Чабан болгондо аз деген заман башка, элестетиңиз, биз барып эле тоого барып эле чабан болуп алалы. Ана Кыргызстан экономикасын ким көтөрөт? Нарындыктар бүт барыңар шарга барабызыңар, койду ким багатанан? Жок. Морожен жеп жүрө бересиз. Жок, башкалар бар да, мисалычы, айылда жаган немелер бар, ата-энелер бар. Мисалычы, айылдагы ата-энелер. Лохтор багабанан, лохтор багап койду. Жок, андай эмес. Ата-энелер мисалы көбүлөр болсо, балам чабан болсун дебейт да, мисалычы, биздин деген биз дагы экономиканы көтөрүшүбүз керек. Биз дагы ошону ойлойбуз да. Бүт баарыбыз эле чабан бололу деп эле, барып эле келин болуп эле, жол салынып эле, уй сабып эле туруп калалы. Уруксат этсеңиздер, мен бир-эки болсо сөйлөп кетейин. Жогоруда мен эле жаштар арасына кирем, силерди колдойм толук эле. Эми мындай бир замечание айтып коет элем. Жанагы агент жөнүндө сөз кетип атат, интернет дегенчи. Азыркы жаштар чынына караганда элечи, азыр силер виртуальный мирде жүрөсүңөр. Бирөөңөр айткылачы, менин почтам жок деп. Барыңарды кор керек болсочу. Эми 98,99,5% окуучулардын азыр бул жерде отургандардын Ал байке эми, ал эми замандан да, аз заман башкача да, бүт интернеттен алабыз. 21-кылымдан негизи бүт идеянын баарын интернеттен алабыз да. Олимпиада барганда да интернеттен бүт баарын карап алып, бүт жазабыз да. Мен интернет жөнүндө сөз кылбай атам, мен агент жөнүндө. Потому что Россия Федерациясында именно ошого окшош знакомстволордон башка эле бирөөнүн сүрөтүн коюп коет, ошондо 18 жаш деп коет, анан келип жолукканда барса эле бир 30 жаштагы киши маньяк болуп чыгып атат. Анан кийин бул жерде кыздар, особенно кыздар, өзүңөрдү сак кылгыла. Жана суицид дендер болуп атпайбы? Суицид да ошондой агент аркылуу баягындай кишиге жолугат, анан ата-энесине айта албайт, подружкаларына айта албайт, анан суицид болот. Адамдар аябай көбөйүп кетет да. Көбөйүп кетет да абданчы. Ата-энеси бере берет, тиги единствоны салып, тиги агенттен жасап бере берет, ошону ал көп, анан эмне кыларын билбей жарылат да ал адамчы. Ошондой суицидке барат. Жаштар сүйлөсүн, жакшы. Саламатсыздарбы, мен Айтбекова Кыял, номер 8 Аштанбек Булашыл атына школдон келдим. Азыркы биз бияка чогулуп отурган, талкууланып турган маселе бул суицид маселеси менен баягы интернет агент маселеси болуп атат да. Эми суицид маселесине кайрылсак, бул адамдын алсыздыгы болсо керек да. Бул адамдын каждый эле окуучу, ар бир окуучу бул суицид маселесине бара бербейт.
сиздер айтып атасыңар бияка 4 менен 5 менен окуган окуучулар келди деп. Антип деле айта алсак болот. Ушундай чогулушка 3 менен 4 менен окуган бала келип бияка сүйлөй албайт деп мен деле кошулам ага, конечно. Бирок ошолордун баарын алсыздыктан да вот ата-энеси бир нерсени бере албай, вот эметкендин маселеси болсо керек да. Ата-энелер азыркы жаштарды түшүнө албайт да. Жаштар түшүнбөй атат ошол оюңду айтпайсың, балким ата-энелер ушул эфирден көрүп силер түшүнөттүр. эми Кандай кылса болот силерге мындай, кандай шарттар түзүп берсин, эмне кылышсын? эми ушунун баары жана суицид маселесине кайрылгандардын баары эле акча жоктун кесепети да. Акча жоктун кесепети. Жана биздин эмеге дагы суроого кайрылып кетсем, сиз айтып атасыз да, вот 11-классты бүтүп алып, окууну жакшы окубайсыздар, баягы эле агент, баягы эле мындай. Бул туура эмес. Биз Кыргызстандын экономикасы ушунчалык алсызданып бараткандан, Кыргызстан төмөн түшүп бараткандан биз ушул 4-5 окуган макул жаштар Кыргызстанды көтөрүүчү бизбиз да. Ушул чоң жакта отургандагылар сиздер айтасыңар телевизорго чыгып, жаштар силер момундай кылгыла, силер көтөрө турчусуңар деп силер айтасыздар. Кайра ушул жерге келгенден кийин силер чарба менен алектен келе, бул туура эмес иш. Биз ушинтип чогуу чыгып, анан биз ушинтип экономиканы көтөрбөсөк, бизден жаштардан бул нерсе чыкпайт. Экономиканы көтөрөбүз деген сен кандай мындай айтасың? Мен депутат болуп, президент болуп экономиканы көтөрөм. Сиз айтасыз, шаарга барып эле монтип деп. Шаардан деле болбойт, болор бала богунан дейт, шаардан деле, нарын шаарынан деле бир адистин ээси болуп, бул жактын экономикасын көтөрсө болот да. Эң негизгиси шаарга барып эле окуунун кесепети эмес, ал баланын өзүнүн дээрине болот. Мындай сөз бар да, региондор күчтүү, мамлекет күчтүү деп. 7 область күчтүү болсо, мамлекетим да күчтүү болот. Ооба, ошон үчүн шаарга барып эле отура калбай, бияктан деле Анан бизде кыргыздарда ата-энелер мынтип көбүнчө тилейт. Мен балам прокурор болсун, мен балам начальник милиция болсун, мен балам депутат болсун, мен балам президент болсун деп. Эч кандай кыргыздын ата-энеси айтпайт. Мен балам деген мондай профессиональный чабан болсун, профессиональный сантехник болсун, профессиональный там. Эмнеге антип айтпайт? Айтат, анткени айылдын ата-энелери ушинтип айтат. Ошентип айткан балдардын ата-энесинин өзү прокурор, өзү юрист да. Мындай эле балдардын ата-энеси атасын көрүп баласы өсөт, андай эмес. Жаштар сүйлөсүн. Чоң ата-эненин балдарын да чоң болуусун каалайт. Орто жаштагылар, мисалы үчүн менин атам мындай карапайым эле болсо, мен карапайым эле жумуштун несин каалайм мисалы. Аны үйүңдө эле отура бербейсиңби, эмне анан? Кадыркулова Гүлакы, Чкалов орто мектебинен келгем. Мен сиздин оюңузду колдойм. Анткени баары тең эле барып чоң болуп, там губернатор же бир нерсе болуп кеткен туура эмес го дейм да. Анткени мындай карапайым элдер да көбөйсө, ошондо жакшы. Например, баары тең эле экономист ушундай болсо, кантип экономика өнүгөт? Баары эле офисте отурупчу. Ошо кара жумуш эң биринчи ошондон башталат, эң кичинекейден. Эгерде жакшы мындай иштеп, кара жумушта иштеп, ошол жактан жакшы өнүгө берсе, ошондо өнүгөт. Баары тең эле офисте отуруп, анан там ошол жакта эле прям миллионы получайт, анда туура эмес го дейм да. Анан эгерде жетишимдүү айлыгы болсо, жакшы жашаса, ошол эле жетиштүү да адамгачы, анан кийин баары тең эле особняк салып эле жашаган бул туура эмес деп ойлойм. Суицидка карасам, бул анткени бул деген адамдын ички дүйнөсүнөн го деп ойлойм. Анткени көп адамдар деген азыр өлүмгө барганы мен ойлойм, бул жалгыз эле өзү күнөөлүү эмес депчи. Ким күнөөлүү ушуга? Ошо мен ойлойм, коом күнөөлүү депчи. Анткени общество виновато депчи. Коом өлгүлөө деген жок да. Нет, я не говорю, что коом өлгүлөө деп атат деп. Я просто думаю, что мен ойлойм, что сенин акчаң жок, же сен буга жетишпейсиң деп ошондой ойлор болот го деп ойлойм. Саламатсыздарбы? Мен номер 8 Арсанбек Буйлашова атындагы мектептен келдим. Мен Өзбек УСАСынын оюна эми кошулаттырмын, балким бирок бул баардыгы Кудайдын буйругу. Чоң болсулар чоң болот, кичинекей болсулар кичинекей болот дегендей. Анын бунун баланын баары тарбиясыз болгону бул ата-эненин өзүнүн тарбиясынан, өзү ата-эне туура эмесирээк тарбиялап, же болбосо өзү бир эле жолу туура эмес жолду көрсөтүп койсо, баласы деле атам деле же болбосо апам деле мынтип атпайбы депчи. Атасы тамеки чегип алып, балам тамеки чекпей деп айтат. Это уже башкача нерсе да. Атам деле чегип атпайбы, өлүп калган жок го, мен деле чеге берсем болот экен да деген сөз да. Анан эми
өзбек устасы деле айтып атат, көөгө тигиле деп. Өзбек устасы өзүнүн профессиясы боюнча диний жактан карап айтып атат. Динде ошондой. Динде Арабияда, например, 15-16 жаштан берет. Мусулман дининде негизи эми мындай эң Эрте тигенге макулсуңбу? Эми бардыгы Кудайдын буйругунан кинолордо деле доказано, иштейм деп жүргөн кыздарды айылга качып барып тоого деле боз салкында бар го. Бул бардыгы Кудайдын буйругу. Эч ким өзүнүн жолун өзү түздөп кете албайт. Чоң болом десе чоң боло албайт. Эми билбейм, бардыгы чуудам деле чоң болуп кетиши мүмкүн. Простой үй бүлөнү жоксо эки алган окуучучу. Например, эки алган окуучунун деле өзүнүн плюстары болот. Бардыгы тең эле мондай идеальный болбойт дагы, бардыгы тең эле мондай через идеалдуу эч нерсе жок. Жаштар сүйлөсүн, жакшы. Өзбек устазга бир суроом бар да. Сиз өзүңүздүн кызыңызды 17 жаштан мектепти бүтүрүп турмушка бергенге макулсузбу? Мен аябай макулмун, азыр уже даярдап койдум. 7-класстан кийин эле. Серьезно. 7-класстан кийин уже даярдап койдук. Бүт окат бышырганды, кир жууганды бәрін үйрөтүп койдук. Кыздарым да макул, бирөө эмес, экөө даяр. Өздөрү эле айтты, болду, мен окуй эле коюнчу. Анан көрчү. Саламатсыздарбы? Мен Токтогул мектебинен келдим. Азыр сиздер айтып атпайсызбы, агент жана эме деп жазды дейт. Техниканын заманында техника өнүксө дагы адамдардын аң сезимде өнүгөт да. Сиздер болсо айтып атасыңар, 3-кө окугандар, 5-кө окугандар депчи, бөлүнгөндү бөрү жейт, бөлүнүп калды кыргыз деп башка элге кеп кетет дегендей эле. Ошентип эле силер 2ге окуйт, 3-кө окуйт деп бөлбөгүлө да, мындай неме да. Демек бардыгы бирдей, Бардыгы бирдей, анан ал деген багынан да турабы, биздин багыбызга маңдайсызга эмне жазылса ошону алабыз да. Анан сиздер болсо айтып атасыңар, турмушка чыккыла деп. Турмушка мындай мындай көз карашы башка адамдар эле чыга берсе, анан мусулмандар ушинтип айтып атпайбы тиги. Биз эми мындай да двоечниктер барбай эле койгула деп атабыз да. Окуй албагандар. Бул жерде мектепте 2 алып атсаңар, анда тиякта эмне кыласыңар? Жок, ал деген эме бактан да турабы. Артын контракт менен окуйсуңар да, атаңар акча төлөп коюп жүрө бересиңер. Эмне барасыңар? Окугандар деле чоң болуп жүрбөй, азыр 5-кө окугандар деле Калеска базарда сүрөп тамак сатып жүрөт турабы. Андайлар боло берет да жашоодочу. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Кечиресиз. Сиз эмне биякта бардыгы тең эле эмнеге 2ге окуган, 3кө окуган балдарды жаман окуй албайт, бияка келсе сүйлөй албайт деп айтып атасыздар. Бул такыр туура эмес деп ойлойм да. Анткени тарыхта Генрих Форд, билесиңер да, Форд машинасын чыгарып чыккан, ал 3кө окуган, ал 8-эле классты бүткөн. Миллионер Брайан Трейси ал дагы окууну бүткөн эмес, ал миллионер болуп, ал дүйнөлүк экономикага өз салымын кошуп кетет да. Ошондуктан биз эч кандай айта албайбыз, 3кө окуган, 2 окуган балдар сүйлөй албайт, андай мындай кылай албайт деп. Ал өзүнүн талантынан, ал өзүнүн дээринен да Жок, мына не знаешь закон дома, сиди дома дейт, да? Не знаешь закон дома, сиди дома дейт. Омдун законун билбей анан барат да, ошо жака жогорку окуу жайга. Кантип ошол өнүгөт. Мына мисалычы, анан көрчү кой жайса, мисалы 100 койдон 200 кой мисалы адам төрөлгөндөн баштап элечи, ал самопознанияга кетет да, мисалы басып баштаганда деле ата бул эмне, апа бул эмне деп сурап баштайт да. Мисалы мектепке келгенде көбүнчө мугалимдер ошол биздин каалаган нерсебизди подавлять этип салышат да. Мисалы сен бай болбошуң керек, байлар деген булар аябай жаман адамдар. Байлар жаман болобу? Эмнеге? Негизи жок, байлар жаман болбойт. Эгерде колуңда эчтекең жок болсо, колуңда жокторго сен кандай жардам бере аласың? Анда эми суроо да, эми бүт барыңар көчүп барасың, мен Билл Гейтс болом деп. Жөндөмүңөр барыңар да, жөндөмүңөр жоңуңар да бара бересиңер. Айтпайм, ал деген таланттан да болот депчи. Бардыгы Жок, талантыңар баргыла да. Мен Билл Гейтс, кечиресиз, мен Билл Гейтс айткан эмесмин. Билл Гейтс бул Гарвардтан окуган. Мен Брайан Трейси деген миллионерди айтып аткам. Жаштар сүйлөсүн. Мен жана суроого кайрылып кетейин дедим эле. Агентке жаштар отурат, агент деле отурат, сабак окуя кал деп. Агентке биз эмес, жаштар эмес, сиздер деле отурбайсыздарбы? Турабы? Аяктагылардын баары эле билет, турабы? Негизи бул ата-эне ар бир эле баланы жаман болсун дебейт турабы? Татыктуу тарбия берет. Биз ошо ата-эненин ак сүтүн актабышыбыз керек. Ана негизи кара кыздын агынан эмес багынан деп да коет да. Ошо багыбызга да болот бир чети. Кээде бак чуркап кетет дегенде. Ана негизинен бул ата-энемди кандай жакшы көрүшүмдү мен дагы далилдеп кетейин дедим эле бул эфир аркылуу дагычы.
Анан мен ушу ата энем жөнүндө дагы бир ыр жазгам, ошону окуп берип кетейин. Бул негизинен ата энемди ардактаймын, сыйлаймын. Ата энемдин көп жашаарын жараткандан сураймын. Ата энемсиз бул жашоодо аалам жоктой сезилет. Мен суктанам ата энеме. Ата кеме, бул дүйнөдө эң сабаттуу экенине. Мен таң калам энекеме. Бул дүйнөдө эң сабаттуу экенине. Мен тырышам ата энемдин ак сүтүн актоо үчүн. Деги койчу, бул дүйнөдө ата энемден эң ардактуу нерсе жок. Ошондуктан ата энемди ардактаймын, сыйлаймын. Атам айтат күндө мага адам болуш аста-аста деп, энем айтат күндө мага өнөрлүү болуп алам деп. Ата энемдин бул айткан ардактуу бир сөздөрүнө угуудан мен эч тажабаймын. Жаштар сүйлөсүн. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, мен атым Жолдошбек кызы Анара, мен 7 мектепте окуйм, 11 классында. Мен жана сиздин айтып кеткен нерселериңизге кайра кайрылгым келип атат, жана 2-ге 3-кө окуган балдар жөнүндөчү. Мисалы, сиз өзүңүз эле жана эле Менделеевдин таблицасындагы элементтерди сурадыңыз. Өзүңүз билгендей эле Менделеев деле 2-ге окуган. Билесиздерби, двоечник болуп туруп, анан жанагында таблицаны ачып кеткен. Ошондуктан мен эмнени айткым келип атат? Мисалы, сиз айтып атасыз, чоң окуу жайга барат дагы, бирок эч нерсе билбейт деп. Бирок бир четине карасаңыз, адам баласынын өзүнөн дагы зависит кетет да. Анткени адам баласы бул бардык нерсеге адаптация кыла алат. Айланасында кандай нерсе болуп атса да ошого да адаптация кыла алат. Бардыгына баары бир адам баласы көнөт. Ошондуктан айтып кетер элем, адам баласын деген сен жамансың, сен жакшысың деп бөлбөш керек. Силер туалеттин жанында туруп алып тамеки чегип атсаңар деле мактай берели. Ягуар чыгасаңар деле мактай берели. Ден рождения атаңарды коркутуп өлүп атсаңар деле мактай беребиз силерди. Силер ата энеңерге тарынып азыл өлүп атсыңар. А биз силерди кантип мактайбыз анан? Эмне өлөсүңөр? Мына биздин поколениеде эч ким азыл өлгөн ата энесин тарынып. Силер болсо тарынып өлүп атсыңар. Мына ошондуктан ошондой учурлардан анан суицид болуп атат. Мени урушат, мени жамандайт, мени элге шылдың кылат дегендиктен суицид болуп атпайбы? Андайга туура багыт бериш керек да. Кой антпе деп жакшы сөз менен укса, адам баласы ага да адаптация болот. Мисалы сен мисалы мындай да, сен ата энең мынтип эметет да, менин кызым айланып кетейин деп түшүнүп жүрөт. Анан кийин сен күйөөгө чыкканда күйөөң урушуп калса азыл өлүп аласың сен. Кайненең келип урушат кийин. Анан азыл өлүп бересиңер силер. Кичине урушуп калса азыл бересиңер силер. Сен көнүп каласың да, сен ата энең сага дайыма гулечка, любочка деп эле ушундай жакшы мамиле кыла берет да, анан сен көнүп каласың. Анан кийин күйөөгө чыкканда, күйөөң келип "Эй катын" деп урушканда сен азыл өлүп аласың. Болобу ушундай? Турмушта болот да, турмушта көп кыйынчылык бар. Силер мисалы, силерге ата энеңер кыйынчылык кылбай өстүрөт да. Силер ошону каалап атсыңар, туурабы? А бирок турмушта көп кыйынчылык болот. Жаман кайнене чыгат, азыр койсуң Темирлан. Жаман кайнене чыгат, жаман күйөө чыгат, урушчак. Анан силер сразу эле азыл өлүп бересиңерби? Турмушта мисалы директоруң урушуп койсо азыл өлүп бересиңби? Мына мисалы биз көрүп атпайбыз, мына жаштар бар экен, мектептин мугалими урушуп койсо азыл өлүп алыптыр. Эмне деген эмеңер силердин? Кичинеге урушуп койсо силерди эч ким урушпаш керек, силер дойма эле мактай бериш керек, а? Силер сабак окуп алсаңар деле мактай беребиз. Эки алсаңар деле мактай беребиз. Жаштарды угаланда. Сиз кайрадан эле жаштарды кайрадан эле жамандап койдуңуз. Бирок жаштарга деген сылык мамиле менен деле өздүгүн көрсөтсө болот. Обязательно эмес. Ата эне деген сен жакшысың, сен кызымсың деген маанини айткан жокмун мен деген. Ата эне дагы өзү жакшы тарбия бериши керек. Мисалы, ата эне деген ар бир өз баласына айтыш керек. Турмушта жакшы да нерсе болот, жаман да нерсе болот. Өйдө да нерсе болот, жерде болгон нерсе да болот. Ысыгы да, муздагы да болот. Бүт баарын түшүндүрүп айтыш керек. Чоңдор, сиздер да бизге жаштар, бизде мисалы опыт жок. Сиздер бизден көбүрөөк жашагансыздар. Сиздер бизге опыт менен айтып турушуңуздар керек. Момундай жол болот, момундай жол болбойт. Могул жол туура, могул жол туура эмес. Момундай жаман жолго түшсөң, жакшы жолго түшүүнүн момундай жолдору бар деп түшүндүрүп берсеңиздер жакшы болот эле. Биз могу чоңдор билбейт да, силердин ички дүйнөңөрдү. Ошон үчүн мындай проблема көп болуп атат. Суицид. Ички дүйнөңүздү билбейт атасыздар, анткени биз коркуп атабыз сиздерден. Түшүнүп атасыздар? Ошо да эмнеден коркуп атасыңар? Анткени урушасыздар да. Сен жакшы иш кылсаң урушпайт эч ким. Жакшы иш кылсаң, анан сен ягуар чалсаң, канча урушабыз?
Дискотека, түнү менен дискотека жүрсөң, саат 11-ге чейин урушабыз. А эмне акугуңуз жок экен? Сиздер ата-эне болгондуктан укугуңуздар бар урушканга. Бирок кечке эле урушпай эле сени андан кийин айтсаңыздар болот, чындыгындачы. Анда ичкен болбойт. Эгер сен ягор ичсең, сенин ден соолугуңа момундай жамандык алып келет. Монтпе. Же болбосо сөз менен урушпай бир наказание кылыш керек да баласынакачы. Мисалы, азыркы жаштар телефонсуз жашай албайт. Эгер балаңыз ягуар ичип атса, айтыңыз телефонун алып алыңыз дагы ягуар ичкенлиги үчүн сага бир жума телефонунду колдонбойсуң. Же бир жума үйдөн чыкпайт. Аз эле болсочу, мен бир жумага телефонумду алып койду, аз эле болсочу. Если ягуар ичсе, бир нерсе жасаса, наказание бергиле деп атабыз, Жанакы азыркы биз баягы не только бүгүн эмес, уже бир айдан бери ушул ата-эне менен баланын ортосунда түшүнбөс боюнча көп нерселер өткөрүлүп атат. Азыр биз ошого чейин да аноним телефондор бергенбиз, кичине байланышкыла, сүйлөшкүлө, жолуңарды бергиле деп. Азыркыга чейин мындай эч кимден сунуш түшкөн жок. Бирок бүгүн айтып атасыңар. Наказание бериш керек. Телефонун алып алыш керек. Бирок ошондой учурда наказание берген учурда азыр балдар силер да кичине эме болуп атасыңар да, алып алса телефонду. Ал бала чуркап кетип атат, мен өлөм деп. Сууга чуркап атат же асынып атат. Вот көрдүңөр, ошон үчүн силер дагы ата-энелерге чоңго эме кылбай, бала ата-энеге өзүнүн айткандай сырын айтып, же болбосо эже-эне же классташына айтып кеңеш керек. Тиги жерде да чоңуз айтып атат да, ал бир нерселерин айтып атат, бирок ар жакта эмнеси бар экенин билбейсиңер деп атат. Биз ошон үчүн ушул эмелер болуп атат да. Силердин ар жакта дүйнөнүн бириңерге айтпайсыңар, же ата-энеге же улуу кишилерге айтылбайт. Анан өзүңөр монт отуруп эле ошого барып атасыңар, Эми жаштардын жообун угалы. Жообумду айтып коеюн. Туура эле айтып атасыз, сиз бир четинде, бирок деген мен жана сиздерге айтып атам, наказание берсе болот деп. Бирок ал наказанияны уруш менен бербеш керек. Мен мисалы өзүм Америкада окуп келгем. Мен билем, ошондуктан айтып жатам бул нерсени эже көргөндүгүмдү. Анткенде мисалы айтып кетейин, Америкада ата-энелер балдарын ошентип тарбиялайт. Неме туура эмес бир нерсе кылса, ал деген айтат, сен ушул кылганың үчүн мен сени тиги телефонуңду алам, же болбосо компьютерге бир жума отурганга уруксатың жок деп коет. Алга деген ата-эне макул болот, бала макул болот. Неге дегенде ата-энеден жакшы эле маанинде айтат. Анан тиги бала жүрөт, мен телефонумду ушинтип салдым, мен ушинткендигим үчүн деп эле анан суицид кылганга барбайт. Аны туура багыт менен, туура мамиле менен, туура сөздөр менен айтыш керек. Аны кыйкырып, бакырып айтканда албетте бала жаман жини келет. Сен мисалы эмне ойлойсуң? Америка биз үчүн тум эле эмеге жетип калды, идеалга жетип калды. Америкада балдар ата-энесин укпайт, ата-энесин сыйлабайт, карабайт, сразу качат. Ошол жерде суицид толтура жерде деле. Сен ойлойсуң, мынтип койсо эле Америка бизге идеал болуп атат. Кечиресиз, бирок кайрадан айтайын, 5 кол тең эмес. Кыргызстанда деле, мисалы, уксаңыздар, Кыргызстанда деле андай болуп атат, жакшы жер бар, жаман жер бар. Ошондой эле Американда жакшы жери, жаман жери бар. Ал жерде жаман адамдар бар, жакшы адамдар бар. Ошондой эле Кыргызстанда да ошондой. Жакшы адамдар бар, жаман адамдар бар. Жаман тарбия бергендер бар, жакшы тарбия бергендер бар. Мондай да чоңбуз. Ар бир ата-эне, мисалы үчүн, бала төрөлөт да. Бала деген 3,5 килограмм, 4 килограммга чейин төрөлөт. Анан сени деген түнү менен уктабай карап, жакшы адам болсун, жакшы тарбия алсын, жакшы окусун деп бүт силерге шарттар түзүп берип атат. Мектебиңерге барып атат, соткаңарды алып берип атат, кийимиңерди бүтүн кылып берип атат, курсаңарды тойгозуп атат. Анан ата-энең анан барып силер жаман иш кылып, ягуар ичсеңер, сабак окубай, агентте отурсаңар, анан любой ата-эне урушат. Эртең деле сиз деле чоң кыз эне болосуз. Анан кийин сиздин деле балаңыз ошентип сиз деле урушасыз анычы. Мен сен анда барып ата-энеңди тарбияла. Ата, апа, силер эмне американецтер болбойсуңар. Мен жаман иш кылсам урушпагыла, менин соткам алып койгула деп тарбиялабайсыңбы ата-энеңди? Биз американец эмеспиз, биз кыргызбыз. Сиздер кайрадан эле жаштардын потенциалын өчүрүп койдуңуздар. Америкага барып келиптирсиң, анда ата-энеңди американча тарбияла деп атасыздар. Андай болбойт да. Туура сөз менен айтыңыздар да, анда да карабайсыздар. Кайра эле мага карама каршы. Мен Америка деп айткан жокмун. Мен жөн эле пример катары айттым. Ар бир нерсени пример менен айткан аябай жакшы болот. Ошондой маанинде дагы бир айта турчу нерсе. Сиз айтып атасыз, ата-эне деген тамагын берет, соткасын алып берет, кийимин бүтөйт деп. Бирок туура тарбия бергенде, отуруп алып сүйлөшкөндө, ошондуктан да биз да сүйлөшпөй атпайбызбы? Эң башында отуруп, мисалы, эртең менен турганда, чайга отурганда, ата-энелер өздөрүнүн жумуштарын сүйлөп отуруп алышат. Көбүнчө ата-энелер, өзүңүздөр деле билесиздер. Адам ошо баласынын бир нерсесин сурайт. Ошондуктан биз билбей атпайбызбы эч нерсени? Баарын берип туруп, ошону бербей коюп атпайбы? Коомдун ичинен эле Нарындын шаарында ата-эне менен болгон мамиле алыс болуп атат. Ошол себептен суицид жана башка нерселер көп болуп атат да. Бир мисалды айтайын.
бир Актала районунан Лелин деген айылынан бир 93 жылкы кыз бар эле, ат башыга турмушка чыккан. 6 ай жашагандан кийин мен сенин машинаңа түшпөйт элем, анын машинасы Ford экен. Ошого түшпөйт элем деп байке деле маалымат болуш керек. Ошентип ал сууга секирип кетти. Азыр 2 айдан бери издеп жүрөт. 1 ай 2 айдан бери. Табыла элек. Эми мындай. Биз Америкадан же башка жактан мейли чиновниктерден, мейли бул жерде отурган байкелерден да пример албашыбыз керек. Адам өзүнүн алардын жакшы жагын алып, жаман жагын сыртка ташташ керек. Адамда кемчилик болот, ал ошол нерсесин бир кемчилиги болот, жакшы сүйлөп атып, прокурор байкеби, башка байкеби, өзбек ашотонуппу, туура эмес сүйлөп коюшу мүмкүн. Бирок анын туура эмес нерсесин алыс таштап, өзүбүздүн жакшы нерселерди алыш керек. Анан биз ата-энелерди, башка нерселерди деп аларды кумир тутуп башка кыла берген болбойт да өзү. Эң биринчиден дин жөнүндө түшүнүк болуш керек. Динде эч убакта өзүнүн жашоосун өзү кылган кечирилбейт, туурабы? Бул биздин жашообуз өзүбүзгө мындай сыноо катары берилген да, Кудай үчүн бул аз гана мүнөт. Ошол аз гана мүнөттө биз өзүбүздүн адамдык сапатыбызды сактай билишибиз керек. Ошол аркылуу тарбия алышыбыз керек. Ата-эне да бизге ошондой тарбия бериш керек да. Эң биринчиден дин жөнүндө тарбия берсе, ошондо гана бала өзүн туура жолго сала алат да. Эң мындай туура эме бул динде гана болот. Ошол үчүн дин жөнүндө түшүнүгү жок балдар жанагындай өзүн жанын кыюуга барат деп ойлойм да мен. Мен жанаттан бери угуп атам, бүт баардык нерсеге ата-эне күнөөлүү экен, чоңдор күнөөлүү экен, жалпысын алгандачы. Силер окуучулар силер вообще күнөөлүү эмес экенсиңер. Мындай болуп аткан нерсегечи мен ушундай түшүнүп калдым. Ошондо булар жаштардын сөзү боюнча караганда ата-энелер чоңдор күнөөлүү болуп атат. Потому что туура эмес үлгү берип атат, туура эмес тарбия берип атат. Мындай да агай, азыр биздин ата-энебиз бизди багам депчи, башка шаарларга кетет, чет өлкөгө кетет, балдарын таштап коюп. Мисалы үчүн биздин мектепте деле бир баланын ата-энеси Россияга кетип, ошону сагынычтан баласын өлгөн да. Биздин мектептечи эч убакта балага анын байлыгы, ошону ичинтип кийинткени кереги жок. Балага ден эненин мээрими керек, атанын мээрими керек. Маңдайында жылы сөз менен жылытып турсак,